Саламатсыздарбы ардактуу айымдар, мырзалар, жалпысын айтканда биздин көрсөтүүбүздүн жалпы көрмандары барыңыздарга жалындуу салам айтабыз. Кайрадан бир жуманы артта калтырып, Ring Show долбоорунда жолугушуп отуруңузга кубанычтабыз. Кызматыңызда Бектур Жумабаев. Биз баштадык. Достор, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул программанын алкагында биз белгилүү инсандарды мына ушул ринг ортосунда өзгөчө таймашка чакырабыз. Демек, бүгүнкү атаандаштарды мен акырындап чакырайын. Менин оң тарабымда Кызыл Бурчтан эстрадарчысы Гүлназ Чыныбек кызы. Жана Гүлназ Изигебизге атаандаш болуучу инсан эстрадарчысы Жайнагүл Тентиева Көк Бурчтан. Мынакей ардактуу көрүүчүлөр, биздин атаандаштар даяр, кызыктын баары алдыда. Паспорттагы толук аты жөнүңүз? Калдарбекова Гүлназ Чыныбековна. Туулган жериңиз? Өзгөн району Мырзакей айылы. Жашоодогу эң чоң максатыңыз? Максаттарым көп, буюрса баарына жеткенге аракет кылам. Сиз жактырган тамак? Мантык, плов. 100 сомдук банкнотто кимдин сүрөтү бар? Токтогул Сатыланов. Кайсыл айда 28 күн бар? Бардык айда бар. Сиз үчүн эң маанилүүсү бул? Жакындарымдын ден соолукта аман жүрүшү. Биринчи мугалимиңиздин аты жөнү? Чолпон Сулайманова. Instagram сиз үчүн? Киреш алып келүүчү булак чармачылыгынын бир бөлүгү. 9-7-ге көбөйтсөк? 9-7-63. Жеңишке жетесизби? Кудай буйрса. Кыргызстан сиз үчүн? Мекеним, алыска кетсем сагына турган жерим. Азаматсыз, ийгилик каалайбыз. Рахмат. Паспорттагы толук аты жөнүңүз? Тентиева Жайнагүл Сапарбаевна. Туулган жериңиз? Ош областы, Карагылжа району. Сизди курчаган адамдар кандай сапаттарга ээ болуш керек? Сап кетпеш керек. Сизге жаккан тамак? Курдак, плов. Сууну абдан аз ичүүчү жаныбар кайсы? Төө. Ал эми сиз үчүн Instagram эмне? Instagram менин жеке телевидением. 20 сомдук банкнотто кимдин сүрөтү бар? Тоголок молда. 8-ди 6-га көбөйтсөк? 48. 48. Терс комментарий жазгандарга жообуңуз кандай? Жакшы эле. Сиз окуган акыркы китеп? Купая сыр деген китеп болчу. Бүгүн атаандашыңызды утасызбы? Буйрса. Кыргызстан сиз үчүн? Менин мекеним. Саламатсыз. Ийгилик сизге дагы. Мачо. Урматтуу достор, биздин атаандаштар биринчи раундда өзгөчө мына ушундай сонун суроолорго жооп бересиздер, логикалык суроолор. 10 суроо, кыска нуска, билбесеңиздер, билбейм деп айтып койсоңуздар болот. Демек, Убакыт чектелүү. Убакыт чектелүү эмес, ойлонуп жооп берсеңиз болот. Баштадык. Дүйнөдөгү эң көп колдонулган сөз кайсыл? Дүйнө жүзү боюнча биз кайсы өлкөгө барбай эле бул сөздү колдонот экенбиз. Америкада дагы, Европада дагы бир эле сөз. Кайсы сөз болушу мүмкүн? Made in China эмеспи? Жакшы вариантты койду. I love you. Жок, дагы. Жаңгылысча. Биринчи варианттан жакшы болду бирок. Бул окей деген сөз экен. Жандуу жансызды жаратат, жансыз жандууну жаратат. Эмне болушу мүмкүн? Алгач жандуу жансызды жаратат экен, анан жансыз жандууну жаратат. Жумуртка менен топ. Бирден упай барыңыздарга, экөөңүздөргө тең. Бир нерсе бар, көбүнчө эс алганды жакшы көрөт экен. Бирок иштеп жатканда өз милдетин абдан так аткарат. Адамдар эс алганда эс алат, тамактанганда карап турат экен. Ушундай нерсе бар экен. Күн сайын көрүп жүрөбүз, ооба. Бул нерсе кыш мезгилинде баарыбызга абдан керектүү нерсе. Кышта эле эмес, башка мезгилде деле. Башынан айтчы. Бир нерсе бар. Көбүнчө эс алганды жакшы көрөт. Эс алганды абдан жакшы көрөт, бирок иштеп жаткан учурда өз милдетин абдан так аткарат. Бирок адамдар эс алганда эс алат, тамактанганда карап турат. Бул эмне болушу мүмкүн? Тамактанганда карап турат, эс алганда эс алат, үйүбүздө бар, ар бир үйдө бар. Кечинде жатаарда өчүрүп коесуз, бул лампочка болчу. Лампочка, кийинки суроо улантабыз. Бир кыз сыйкырчыга келиптир. Сураныптыр сыйкырчыдан. Менин артымдан бардык жигиттер чуркасын, мени ошондой нерсеге айландырып кой дептир. Ал эми сыйкырчы аны ошондой нерсеге айландырып коюптур. Ошол күндөн бери ошол кыздын артынан жигиттер чуркайт экен. Кыз эмнеге айланды?
Азаматсыз топ. Футбол тобунда топтун артынан бардык жүрөт. Кийинки суроо. Жаман болуптур. Менде ага ине эже карындаш да жок, бирок бул баланын атасы менин атамдын баласы болот. Ошондо ким? Өзү, мен өзүм. Азаматсыз. Сизге берип коеюн. Ак кеме повестиндеги аксакалдын аты Момунчал. Голландияда бул айда төрөлгөн наристелерди буту кыска болот деген ырым-жырым болот экен. Бул кайсы ай болушу мүмкүн? Неге байланыштуу? Ушундай ырым-жырым бар экен. Бирок бизге эч кандай тиешеси жок. Ошол Голландияда ушундай Бизде ырым-жырым. ал айда төрөлсө бизде бут узун жол береби? Ооба. Бизге эч кандай тиешеси жок. Голландияда бул айда төрөлгөн балдарды буту кыска болот деп коюшат экен. Кайсы ай болушу мүмкүн? Февральбы? Февраль, азаматсыз. Февраль айы кыска болгондуктан ушундай ойлошот. Ошентип ойлондум да. Кожомкул балбандын атасынын аты Каба. Каба, азаматсыз. Ал негизи дабыш чыгарбайт. Бирок тынч дагы уктаганга койбойт экен. Эмне болушу мүмкүн? Дабыш чыгарбайт, бирок тынч уктаганга койбойт. Жаныбарбы же? Жаны жок. Жок, жаны жок. Керектүү нерсе. Мүмкүн сизде да бар чыгар, сизде да, менде да бар чыгар. Дабыш чыгарбайт, бирок тынч уктаганга койбойт экен. Азыркы учурда болушу мүмкүн. Буюм бал же. Буюм эмес, бул карыз, кредит. Башка жерде. Азаматсыз, сонун ушундай суроолорго тыңдаштар жооп беришти. Кийинки раунд. Экинчи раунд, урматтуу тыңдаштар, даяр болсоңуздар, эми сиздердин актерлук чеберчилигиңиздерге бир аз багыт алып көрөлү. Кандай актерлук чеберчиликти аткара аласыздар? Гүлназир эже, сизден баштайбы, э? Элестетиңиз, чоң энесиз. Шаарга келдиңиз. Кошунаңыздын кызы жолугуп калды. Жайнашпа. Сиз айылдагы жаңылыктарды айтышыңыз керек болот. Айылдан келдиңиз да, айылдан жаңылыктарды айтышыңыз керек, бирок сиз абдан шашылышсыз кетишиңиз керек. Сиз кетирбегенге аракет кылыңыз. Демек, даярсызбы? Экөөбүз тең аткарган. Ооба, экөөңүз тең аткарасыздар. Кимдин образы мыкты болсо, упай жазабыз. Кеттик анда. О, кызым кандай? Жакшы жүрөсүңбү? Жайнашсың да? Ооба. Кетейин сени үрчөп кеттирди. Биз сүйүнүп айылда. Эмне телевизордон көрөбүз? Телевизордон көрүп эле сүйүнүп отурабыз кызым. Анан айын жаңы папорың жаш чыгып. Өткөндө бир тойго барып калсам, кечке ырдабадыңбы? 7 минут окшойт, а? Ооба, Жыргап, бир жаштык кезде эсеп жыргадык да кызым. Шашып эле, айта бериңиз. Шынтесиңер айнынан кече эле мал айтарып жүрбөдүң. Жашташып атам. Сени көргөнүмө сүйүнүп атпаймынбы кызым? Ооба, мен да сизди Анан айын көргөндө десе. Азаматсыз. Болдубу? Болду. Кийинки образ. Абдан күйөөсүнө ачуусу келген жеңебиз. Менби дагы. Сиз. Ой. Күйөөңүз өтө мас абалда келди. Кайда жүрөт болду экен деп койсуң. Күйөөңүз абдан мас абалда келатат үйгө. Дарбазага келип калды, ошол жерден үйгө алып кирип кетиңиз керек. Күйөөм жайнашпа. Күйөөңүз жайнашчы болот. Мен да Абдан мас аткарышым абалда. Ооба. Сиз мас абалда аткарып Мен урушум керек беле, жакшы урушуңуз жүрүшүм керек. керек. Абдан ачууңуз келди. Күйөөңүз бир жумадан бери үйдө жок деп коелу. Ачуум келсе эле мен мындай ичимде ачуу келет да. Ошондой. Кетте үйгө алып кирип алайын, анан өзүм. Анан өзү сүйлөшөт. Сүйлөшөм да. Мен да аткарайын. Баштадык. Саат канча болду? Какта жүрөсүң? Мен. Канча болуптур? Күндө акыбалыңызды карачы, саат канча болгонун. Бир бала жаканын багам деген ой барбы сенде? Карачы, жакаң баары помада эмне деген болду? Кайда жүрдүң деп коет. Какта жүрдүң? Досторум менен деп бери эле шылтан айтасың, күндө эле болбойт деп. Ушун сен кандай турмуш болсун? Жүрчү Чынын үйгө. айтсам ишенбейсиң. Үйгө кирип сүйлөшөлү. Мен негиз. Мен ичкен жокмун. Эй сан. Айылдык абысындардын ушакташкан образын көрөлү. Ким жакшы ушактай алат? Бирок сиз баштап кетесиз. Айылдагы Абдыкарим деген аганын кызы кайра келиптир шаардан. Улантыңыз. Эй, жайнаш. Абдыкарим аканын кызы барбы? Ошол шаарданчы да ишинен айдалып кетип кайра келиптир дейт. Жаман болуптур. Ошону айтсаң, жөн бир жаштын айдан үйгөсү менен жашай берсе боло турган, туурабы? Эми шаарга барып эмне?
Адрес. барып не тапты баары келе турган күнү ата энесин кичине элдин бетин караган бетин жерди каратпайын деп ойлобойбу десең десең жакшы тарбия албаган кыз окшойт. кай Абдыкарим ака бассаң урушат. Абдыкарим ака келе тапты кос. Азамат, сиз үч образ сон деңгээлде жана бизге кезек сизде. Базарда сатуучу болуп иштейсиз. Анан абдан ачууңуз келип болуп турсаңыз, бир эже келип сизден карыз сурады да. Ошол карыз сураган эжеге сиздин жообуңуз кандай болот? Ачууңуз келди, сатуучу болуп турасыз, соода жок деп коелу. Күнөө сурасың? Сиз карыз сурайсыз, андан кийин болду. Не сатат эле? Болот. Эмне сатып атасыз негизи? Картошка сатып. Эми тиричиликке керек да. Күн сайын керек болот. Картошка сатам. Не болду, аласыңбы? Жакшысызбы эже? Жакшы. Эми үйдө күйөөм али тийбейт деп десеңиз анан тамак кылайын десем акча жок болуп атат, картошка деп турасыз да 1 килограмм. Кой, 1 килограммга акчаң жок. Карыз сурайсың да. Бере албайм. Эжем турмушта болуп турат экен да берип турат. Жок, бере албайм. 1 килограмм картошкага акча жок болсо анан кийин. Ушундай үйдө да балдарыбызды окутабыз деп кечээ эле ремонттун акча дегенден берирдим да эже. Мен бербейм дедим го, бербеш керек, а? Эми сооп деле болот эже, үйдө балдарым көп. Ооба, эртеңинде келип атат, алып келип берем эже, пожалуйста. Негизи канча картошкаңыз өзү? 20 сомдон. Эже 20 сом чөнтөгүңүздөн эле түшүп атат. Ака 20 сом берип картошка албайм. Бериңиз деп коет. Рахмат, Кейсон. Улантабыз. Мектепте ата энелердин чогулушуна бардыңыз. Барсаңыз, сиздин студент кезиңиздеги абдан бир жаман көргөн курбуңуз бар эле. Ошол жолугуп калды да. Мектепке бардым. Мектепке бардыңыз, ата энелер чогулушу болду. Балаңыздын же болбосо кызыңыздын деп коелу. Чогулушка барсаңыз, студент кезде сиздин эң жаман көргөн курбуңуз жолугуп калды. Анан өзүндө болгон нерсени мактанып баштады. Мен ушундай турмушка чыктым, мондай. А сиздин жообуңуз кандай болот? Даярсызбы? Билдирбей деле жаман көрсө болот да. Анан башталды кандай? Мен мектепте жүрөм, а? Мектепте жүрөсүз. Жүрбам. Жолушта жакшынакай болуп, эмне ана Айшнең балчымырда. Жакпайт мага эч. Ой, привет, подружка, кандайсың? Ой, Жакшы жүрөсүңбү? Балаң чоңоюп калып турбайбы? Мен кызым менен бир мектепте окуйт турбайбы? Мен дагы ошо жанагында сен менен акыркы жолу көрүшкөндө Лекс менен кирбедим беле? Азыр такси менен келдим. Лекс менен келгениң байкалыпмын ай. Ал кимдики эле? Азыр ошо ал жакпай калды, кийин 570 алмаштырбадымбы? Анан азыр кайтканда ал кетейин десеңби? Жок ай, менде өзүмдө Land Cruiser'im бар. Жакшы. Жөн аткаратабыз, түшүндүрүп коелучу. Жарымдан көргөндө тура эмес чыгып каласың. Ооба да. Негизи алмаштар жок, негизи деп койчу. Демек, кийинки образ. Комендант болуп иштейсиз. Жатаканадабы же бир ишкананын жатаканасыбы? Анан сиздин бир жатаканага кеч калган бир эже келди. Студент дейли, кириш керек. А сиз киргизбеңиз. Бирок сиз киргенге аракет кыласыз. Келер да. Кана келчи биринчи сиз. Жаман эме ушундай эжелер болот го. Эже, кутман кечиңиз менен. Не алды дагы келдик. Эже, апам бир жака алып бардым эле. Машина менен анан ошо кеч келип калдым. Кирбейсиң, бүгүн суббота. Бүгүн келбей деле койсоң болот. Келбей эле эже шаарда менен туугандарым жок. Мен каяктан билем каяка барганың? Барыр. Каяка барсаң ошо жака бар. Тартаран болот. А эмне келбейсиң? Шитаңдап жүрөсүңөр. Жок, эже апам менен жүрдүм эле. Алысыраак жака, апам оштун ичинде эле деп кой апам деп антип эме кылбагын кызым. Чын айтам, азыр чалайм апам сени окусын деп жөнөткөн. Жөнө жүрсүн деген эмес. Атам келбей калыпты да шерик болуп тойго алып кел деди эле да. Жок, киргизе албайм, бар. Апама чалаймбы? Апаң айт дагы жакшына окуп, жакшына апам бул жактан 12ге чейин 4кө чейин келип калышың керек болчу. Мына карачы, саат 10 болду. Бе албай дагы келип алып апам. 11ге чейин иштейт го. Саксаңдап жүрөсүңөр. Сон.
Сонун азаматсыз. Жалпы көрөрмандарыбызга бир сонун маанайлуу тартууларыңыздар деген ишеничтебиз. Кийинки раунд улантабыз достор. 3-чү раунд. Демек, атандаштар дагы да болсо, мына ушундай сонун бир образдарга киресиздер десем жаңылышпайм. Кийинки тапшырмабыз мындай болот. Бир окуя айтышыңыз керек. Ал окуяны сиз айтып атканда мен кайсы бир сөздөрдү кошом. Ошол сөздү өзүңүздүн окуяңызга кошо кетишиңиз керек. Демек, шарт түшүнүктүү. Эмне окуя жөнүндө? Боло берет. Силер тандап бересиз. Жок, сиз айтасыз өзүңүз каалаган окуяңызды. Мүмкүн клип тартып жүргөндө болгон окуя, мүмкүн тойдогу, мүмкүн үйдө келе болгон окуя. Кимден баштайбыз? Сизден баштайбыз. Сизден баштайбыз, Демек, окуяңыз Кимге айтып берем? Жайнашкабы? боло берет. Бизге, жалпы көрүүчүлөрүбүзгө, мага. Бир күнү бир чоң ресторанга тойго чакырып калышты да. Жар айтып депчи. Анан бир аз кечигип калып, кайра чалып Сүрөт. Анан карасам, телефонумду карасам эле саат көрмөй эле сүрөт чыгат да. Анан сүрөттүн аркага жылдырып коюп саат карасам, чын эле кеч калыпмын. Энесин көрүп, энесин көрүп кыздын алдычы эле мен эми апама жакшы сөз алып бербедим, апам эч качан кечикпейт эле. курут, Туугандарыбыз эле деп, анан жолдон кетип атып курут алып алдым. манты. Келинге курут берейин депчи. Анан барса көрсө ал келин мантыны жакшы көрөт экен да. Анан манты ала келсем кичине Койдун майы. болгондо дагы мантынын ичине койдун майы болуш керек экен да. Анан андай заказ кылып коём, Жарнама? кийин барып, Жарнама. тойдон кийин барып, жарнамага кафеге барып чай ичебиз дедим. Инстаграм, Анан кандай жарнамалайт эле, Инстаграмга эле киргизип коём, болду. балдар. Дедим эле анан. Балдарчан да, балдар да барабы дедим, балдарыңар деле бара берсин, баарыбызга YouTube. место жетет дедим. Эгер счет көп болуп кетсе, YouTubeга да чыгарам десем. Мектеп, Десем алар макул болушуп, анан алаңыча эле ичине кирсем, мектепте чогуу окуган классташтарым да жүрүшөт да. тарак, Анан арасынан эле бирөөсү тарап утуп алыптыр. Анан ушуну сага белек берейин дедим эле, 8-март келатат деп калды. дары, Макул, бирок мен сага 23-үндө дары подарка кылбадым беле десем, Лапша? болбойт деди. Анан көп лапшаны иле бербейм мен. ошо менен окуяңыз битти. Сонун. Жана эле жекебиздин окуясын көрөлү. Демек, сиздин окуяңыз айтып коюңуз, мындай окуя деп. Эмне жөнүндө айтсам? Боло берет. Бирок ошол окуядан чыкпаганга аракет кылыңыз. Азыр көрдүңүз, Гүлназ жекебиздин окуясы тойдон башталып, койдун майы, Instagram, YouTube башка тараптардан келип анан бүттү. Клип тартып жүргөнүн айтайын да. Клип тартып жүргөндөгү окуя. Кеттик. Ошо жаңы ырым бар болчу. Мындан мурда жай мезгилинде клип тартайын деп атайын Бишкекке барып калдым. Анан Жүн пайпак. клипте болсо ошол жүн пайпак кийип алып үшөй эме кылайын дедим да. Анан кетип атсам ошол Мадагаскарлар жүрүшүптүр көп болуп. Анан буну клиптин бир жерине коюп койбойлубу деп жана режиссер айтты эле, мен жок, анын кереги жок дегем. Андан көрө маймылдар деле жакшы болмок деп ойлонуп, кайра маймылдан эме кылдык. Анан ошо клипмейкер менен сүйлөшүп, анан актрисалар ошол китеп ала келиш керек экен да. Китепти унутуп калыштыр, анан маршрутка менен кайра кетишти аларчы. Анан барышып, китепти алып кайра келге чейин кымызды ичип алып бирөө мас болуп калыптыр. Аны кайра чакыргыч чейин тандырга жабылган бир сонун нандар бар экен. Ошолорду жеп отуруп тургула силер курсагыңар ачпай деп ошол актерлорго. Анан ошол бир бала ошо депутаттын ролун аткарыш керек болчу да. Ручка менен ошол жазып баардыгын ушундай болот деп жазып атканда эле бир ошол библионун эмесине баласына памперс керек болуп калды. Токоч. Памперске чуркап кетип атсам эле нарактан токоч чейин дейт да. Кайра токочту алып телефон. Ага келип анан телефондон айттык, эме памперс эме токоч таппай койдум депчи. Көчө. Анан көчөдөн чуркап өтүп кеткичең эле машиналар келип СССР убагындагы негизи клип СССР убагында тартылган болчу да. Сонун, эң сонун азаматсыздар. Кийинки тапшырмабыз. Адамдардагы болгон бир жаман сапаттарды жарнама кылышыбыз керек болот. Адамдардагы болгон бир жаман сапаттарды бирок жарнама кылабыз. Ошол сапатты мактайбыз, ушундай болгула деген сыяктуу багыт берип мактайбыз. Демек,
сизге кошоматчы деген сапат. Сен Кошоматчы болсоңуз мындай болот. Ошол болчу. болду. Келтиресиң. Камерага карап бир эле сапат баштадык. Канча сүйлөш керек? Боло берет. Барыңыздарга салам достор. Мен сиздерге кошоматчы болууну аябай сунуштамакмын. Анткени кошоматчы болсоңуздар, бардык ишиңиздер өз убагында, өз убагынан эрте да бүтүшү мүмкүн. Кайсы жерге барбагыла кошоматтанып койсоңуздар эле сиздерди төргөн көрүп, ал эле эмес, жалаң айрыкча чоң иште иштегендерге кошоматтансаңыздар, бардык иштериңиздер бүтүп, жакшы кызматтарга орношуп, чоң ийгиликтерге жетесиздер. Анткени биздин учурдагы заманыбыз кошоматсыз болбой калды деп. актуальный тема Эң сонун. Демек, Жаныбекке сизди көрөлү. Көрө албастык деген сапат болот калат. көрө албастыкпы? Жарнамалайбыз. Камерага карап баштадык анда. Кошоматчы жакшы болчу да. Көрө албастыктын. Урматтуу замандаштар, азыр деген көрө албастык кылган бул эң жакшы сапат деп айтыш керек. Азыр модада болуп атат. Бирөөнү мындай жакшы болуп кетип атканда эле сразу бутунан кармап туруп тартып койсоңор, өзүңөргө дайын жакшы, наркы түшүп кетет. Силерден бийик болуп чыга Тең болуп керек. калат. Ооба, силер менен тең болуп калат. Эгерде кичине бийиктеп кетсе эле тартып коюш керек. Анан көрө албастык бул баарыңыздар көрө албас болсоңуздар, Кыргызстан өнүгөт деп коет. Кыргызстан өнүкмөй тургайчы, мындай жашооңор да сонун болуп эле, бири-бириңер баарыңар тең болуп каласыңар да, бириң бийик, бириң эмес. Аябай жакшы болот. Ошондуктан баарыңыздар көрө албастыкка эме болуңуздар, чакырам баарыңыздарды. Телефон номерин деп койсоң. Көрө аласың, үйрөтөн окуйсуң. Эң сонун. Демек, үчүнчү шарт. Бири-бириңиздерге суроо бересиздер. Эгерде жообун билбей калса, атаандашыңыз сиздин тапшырмаңызды аткарат. Эгерде сиздин сурооңузга нәтиже жооп бере албай калса, анда нәтиже сиздин тапшырмаңыздар. Кимден баштайбыз? Сен баштар эле. Унусунда. Сурооңуз. Кыргыз Республикасынын туусу качан кабыл алган, кайсы жылы, кайсы айда? Туузун түсү кызыл. Мен формамда кызыл болчу. Мен формамдагыдай, ортосунда сары түндүк бар деп. 1992 жылы 3-мартта кабыл алынган. Туура. Мектепте жаттаган эле. Жакшы. Биринчи бетте бар. Демек, сиздин сурооңуз. Биринчи бетинде турат эле. Мен суроом, Ош шаарында турабыз азыр. Кыргызстанда биринчи болуп ЮНЕСКОнун дүйнөлүк баалуулуктардын курамына, катарына, карамагына Сулайман-Тоо киргенде, ошо кайсыл жылы кирилди? ЮНЕСКонун катарына Сулайман-Тоо кайсы жылы кирди? ЮНЕСКонун катарына мен Студент болчу. 2009 эмеспи, жакында эле окудум эле. Ооба. 2009 жылы. Бирок числосу кайсыл күн экени? Күн экени Өзүң да эсимде билбей жок. 2009 эсимде. Демек, азаматсыз сон. Урматтуу достор, биз 3 раундда мына ушундай сонун бир деңгээлде эфирди жыйынтыктап жатабыз. Кыска тыныгуу, андан соң жалпы жыйынтыктарды чыгарабыз. Урматтуу достор, бүгүн Ринг Шоу долбоорунун Ринг Шоу программасынын кийинки чыгарылышында биздин эстрадарчылары өзгөчө атаандаш болушту. Кызыл бурчтан Гүлназ Жаныбек кызы жана Көк бурчтан Жайнагүл Тентиева. Биз жалпы жыйынтыктарды чыгардык. Даяр болуп туруңуздар. Биринчи раундда Гүлназ эжеке 4 суроого туура жооп бердиңиз. Жайнагүл эжеке сиз 3 суроого. Экинчи раундда бирден упай берилди. Үчүнчү раундда кайрадан бирден упай берилди. Ошондо 8-6 упай. Андан кийинки раундда дагы бирден упай берилди. Баарын экөөңүздөргө тең. 9-7 жана ошондой эле акыркы раундда дагы да бирден упай берди. Себеп дегенде суроолорго экөөңүздөр жооп бердиңиздер. 18 упай менен бүгүнкү чыгарылышыбыздын жеңүүчүсү Гүлназ Жаныбек кызы. Жок, чакташып коелу. Атаандашыңызды койсоңуз болот. Эң сонун. Ошончо кошоматчы болуш керек. Кошоматчы болсоң любой жерде атасың. Көрө албас болгондон көрө кошоматчы болгондо. Эң сонун азаматсыздар, бар болуңуздар, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Азыр болсо биздин өнөктөштөрүбүз болгон Ак Бура кинотеатрына 2 кишилик чакыруу баракчасы биздин жеңүүчүбүз
жеке сизге жана ошондой эле кинобузгабы? ооба каалаган Кыргызстандын өзгөчө кино тасмаларын барып көрсөңүздөр болот. баралы. 2 кишилик кино. 2 кишилик чакыруу Ачан баракчасы. барабыз буга дейсиң. Жана ошондой эле Кыргызстанда жасалган ныкыра, чыныгы, чоң алай картошка даамы, Washington чипсылары. Ушуну көптөн бери угуп жегим келип жүрөт эле. Washington чипсылары. Ушундай өнөктөштөрүбүздөн өзгөчө билектер жана ошондой эле бүгүнкү чыгарылышыбыздын жеңүүчүсүндө өзгөчө биздин Датка принт полиграфиялык борборунан ошондой сонун медал сиз үчүн кийинки чыгарылышка жолдомо алдыңыз. Эскертип айтып коеюн, кийинки чыгарылышта кайрадан келгенге мүмкүнчүлүгүңүз бар. Болду. Азаматсыз. Сайран келейин, машыгып кичине качка өрүттү. Эң сонун бар болуңуздар, чыгармачылык каалайбыз. Ушундай элибиздин маанайын көтөрүп жүрөңүздөр эле. Урматтуу достор, кайрадан бир жумадан соң жолугабыз. Кызматыңызда Бектур Жумабаев болдум. Биздин өнөктөштөрүбүз Washington чипсылары Датка принт полиграфиялык борбору жана Ак Буура кинотеатрына чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Рахмат достор.